Бизнесиң жүрбөй жатабы, товар сатылбай жатабы, болгону эки эле себеп бар. Сени эч ким билбейт. Бизнесиң болсо эл билбейт, товарың болсо элге жете элек, тааныбайт сени. Экинчи, кардар келди, бирок сервис жок, товардын сапаты жок. Бизнес болсо сервисиң жаман, товарың болсо эч кандай сапаты дал келбейт баасына. Ушуларды оңдосоң, любой бизнес кетет. Товар болсо тез сатылат, бизнес ачкан болсо бизнесиң жакшы кетет. Ушуларды кантип оңдош керек? Биринчи кадам бул туура реклама. Биздин кыргыздар рекламадан акча аяйт. Бирок реклама кылыш керек. Бекеринен айтылган эмес. Реклама это двигатель бизнеса деп. Бул 50 жыл, 60 жылдан бери айтылып келаткан сөз та. Рекламага акча сапташ керек. Бирок жөн эле реклама кыла бербеш керек. Жок, просмотр үчүн, лайк үчүн кылбай. Рекламаны туура, таргетированный өзүң кардарыңа кылыш керексиң. Велосипед сатсаң, велосипед алам деген адамга көрсөтүш керексиң. Үйдөгү дама хозяйка көрсөтүштүн кереги жок. Азыркы замандын рекламасы бул Reels. Reels'тин күчүн көбү билбейт. Reels'ти жөн эле жаза беришет. Reels'ти сапаттуу, туура, таргетированный өзүң кардарыңа жазаш керексиң. Мурун жасалма интеллект чыкканга чейин сапаттуу реклама ролик тартыш абдан кымбат болчу. Бирок азыр жасалма интеллект чыгып, жасалма интеллект менен сапаттуу, сонун рекламалар жасаса болот. Главный арзан жасайсың. Сонун мисал бар. Жасалма интеллект менен реклама жасап, женский платьяны бир күндө распродажа кылып салган. Ошол эле платьяны бирөө чыгарган, жөн эле видео съемка, жөн эле Reels кылып, эч кандай комментарий, эч кандай просмотр да болгон эмес. Эгер ушу жасалма интеллект менен рекламдык ролик жасап, бизнесиңди алдыга жылдырам, товарымды сатам десең, мага кайрыл, мен жасап берем. Арзан, эффективдүү, сапаттуу идея жана сценарийси менен жасап беребиз.